Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Бишкек-Ош унаа жолунда катталган жол кырсыктан жабыркаган биринчи вице-мэр Жамалбек Ырсалиевдин ырчы Самара Каримованын жана анын жолдошу Асан Мансуровдун абалы жөнүндө айтып берди. Министрликтин маалыматы боюнча кырсыктын кесепетинен 26 июлда Токтогул районунун жалпы медициналык практикалык борборуна ар кандай жаракат алган 5 жабырлануучу жаткырылган. Ырчайым Самара Каримова ооруканага баш мээси чайкалып, көкүрөк омурткасынын сыныгы менен түшкөнү такталды. Анын жолдошу Асан Мансуровдун дагы баш мээси чайкалып, башынан жабык жаракат алган. Үчүнчү жүргүнчү НА белинен жаракат алган. Бейтаптын абалы туруктуу деп бааланууда. Вице-мэр Жамалбек Ырсалиев баш болгон 2 жабырлануучу канааттандырарлык абалда амбулатордук дарыланууга жөнөтүлдү. Ал эми ырчы Самара Каримова жана анын жолдошу Ош шаарындагы ооруканага которулду. Жакынкы күндө ырчыга операция жасалары да белгилүү болду.